Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт. Бүгүн 16 февралда Бишкек шаарындагы Көк Жар Кичи районунда жол кырсык болгонун көрүүчүбүз билдирген. Анын маалыматында кичи автобус менен жеңил унаа кагышып, коомдук транспорт жолдогу арыкка кирип кеткен. Анын эшиги ачылбай калып, жүргүнчүлөр айдоочу тараптагы эшиктен чыгышкан. Аталган тилкедеги жолго муз тоңуп калган. Анткени кечээ жолдогу кар тазаланган эмес деп билдирди көрүүчүбүз. Кезекте видеону жиберген Бишкек шаарынын тургуну бул таттууларды шаардагы кичи дүкөндөрдүн биринен сатып алганын айтат. Ал жалпыңыздарды сак болууга чакырат. Карасар, могу уже курттап кеткен конфеткен да уже Рошандык экен. Ушундай да конфеттин ичинде толтура курттап кетти. Мына конфетин койсоң олду. Мына бубак басып кеткен уже. Мына конфетти деп турат. Рошандык экен. Ушундай да болобу, Курт ичинде жүрөт личинкалар менен. Кара уже басып жүргөн курттун. Фу, ужас. Бишкек шаарындагы Жибек жолу жана Алмата көчөлөрүнүн кесилишиндеги арыктар таштандыга толгонун айткан көрүүчүбүз тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун өтүнөт. Ушул арыктын чекесине мусордун ящик коюп койсо жакшы болмок. Булар барып туруп турбага кирет. Турбага кирет, анан барып туруп затор болот анан. Ушул жака мусордун ящик коюп койсо жакшы болмок. Мэрия, Жибек жолу, Алматинка. Бишкек шаарынын Арча Бешик конушунун жашоочулары бир нече күндөн бери жарыксыз жашап жаткандарын айтышат. Мына бүгүн Арча Бешикте свет жок. 3-4 күндөн бери ушундай болуп атат, кайталанып келатат. Ошо магазиндерде свеча жок калыптыр. Биз свечаны аңдып отурабыз. Бардыгыбыз үйдө кичинекей балдар бар. Бул эмне себептен мындай болуп атат? Биз ойлоп атабыз, жаныбызда квартиранттар көбөйдү. 1-2 эле үйдө эле 16дан квартиранттар бар, 16 үй. Ошондон болуп атабы деп ойлоп атабыз. Мындай өччү эмес, былтыр вообще өчкөн эмес. Трансформаторлор электриктер кыйын иштеп атабыз дейт. Оңдодук эле дейт. Свет слабый. Мына өчүп калды. Ушул маселени чечип берсеңиздер. Сураныч. Мына өзүңүздөр көргөндөй свет жок. Эми бул күйбөсө таң ачык жакты. Свет жок отурабыз ушундай. Балдар сабак окуй албай атат мына. Бир свечаны аңдып отурабыз. Нарын облусунун Кочкор районунун Жаңы Жол айылынын тургуну Кубанычбек уулу Азамат берүүбүзгө кайрылып төмөндөгүдөй кайрылуу жасаган. Каарманыбыздын кайрылуусун чогуу уксак. Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шариповичке, Кыргыз Республикасынын Жоңгорку кеңешинин төрагасы Жумабеков Дастан Артысбековичке, Кыргыз Республикасынын Жоңгорку кеңешинин социалдык демократиялык фракциясынын лидери, Жоңгорку кеңешинин депутаты Өмүркул Писа Шешенкуловичке, Кыргыз Республикасынын премьер-министри Исаков Сапар Жумакадыровичке кайрылуу кат. Нарын областынын Кочкор району Ак айыл өкмөтүнө караштуу Жаңы Жол айылынын тургуну Кубанычбек уулу Азаматтан. Кайрылуунун себеби айылда көпчүлүк элде айрыкча жаңы үйлөнгөн жаштардын турак жайы, кура жери жок. 2004 жылдан бери карай жер боюнча бир топ жерлерге кайрылып келе жатабыз. Бирок эч майнап чыга элек. Биздин Жаңы Жол айылында эски кампанын ордунда 10 гектар жер бош турат.
Бул жерге райондук жана айылдык сессияның депутаты карап чыгып, 2006-жылы эле токтом кабыл алып чечим чыгарган болчу. Ошол чечим токтом бүт эле азыркы учурда сакталып турат. Ал жерди архитектурадан мамлекеттик каттоодон дагы барып ченеп коюшкан. Негизинен 90 кишиге деп ылайыкталган. Азыркы учурда бул жер там салууга ылайыкталып бош эле турат. Союз тараган эч кимге жер бөлүнүп берелик. Бир үйдө жок эле дегенде 2-3төн аял алган балдар бар. Бир үйлөрдө 9-10 бала бар. Көрүп эле жатабыз. Үй жок болгондуктан ар кайсы квартирада жашап жатышат. Мен ушул жер боюнча аракет кылып көп жерге кат жоллогом. Бирок чечилбей келе жатат. Негизинен мораторий киргизилген. Мораторий алынса эле чечилет деген жооп келет. Мораторий качан алынат? Жогору жактан качан чечилет деп күчүп жатабыз. Ушул маселени тез арада чечип берүүңүздөрдү сурайм. Жакында мораторийда турган жерлер трансформация болот деген кабарды Жогорку Кеңеште каралып жатканын угуп, буюрса оң тарапка чечилет деп эми ишке ашалы деген үмүттөбүз. Ушул маселе боюнча жеке кабыл алууңузду сурайм. Бизге жер керек жаштарга. Ош облусунун Өзгөн районунун Шоробашат айылынын тургуну өлкө башчысына төмөндөгүдөй кайрылуу жасаган. Мен Ош областынын Өзгөн районунун Шоробашат айылынын тургунумун. Мен 5 балам бар. 5 баламан бир да чек жок. Балам пенсияга чыгайын деп калды. Сооронбай Шарипович, сизден сураныч. Жерди чектерди чечип берүүңүздү суранабыз. 4 айыл өкмөтүнөн болобуз. Сизден сураныч. Талас облусунун жол тармагынын жумушчулары бир нече убакыттан бери айлык маянасын ала албай жаткандыктарын айтышат. Декабрдан бери акча жок, ноябрь акчаларым бар жок. Элдин бар, уну жок отур. Декабрдан бүт жок. Ат отур элдин бар ушул жакта. Берсеңер бергиле, бербесеңер анда кетебиз жумуштан. Былтыркы жылдын айлыгы тиелек, декабрдын айлыгы. Толук ала элекпиз. 13-чү зарплата деген бар, аны да ала элекпиз. Мына январь бүтүп калды, январда ала элекпиз. Булардын курсактары ток, бизнес кылып атыр. Иштеген иштеп атыр, акчасын алып атыр. Биз деген мынакей талаалап мына күндүз суу болсо бул Казакстандын суу келип калды, 30 градус суугу. Ошого чыдап мына биз эптеп оокат кылып атып. Үйдө 4төн 5тен балабыз бар. Садикке барганы бар, квартирага төлөгөнү бар. Магазиндерге карызга батып атыр. Булар бизди ойлобой эмне кылып атышат тиякта министр деген. Президент эмне кылып атыр Сооронбай Жээнбеков деген. Мына ушул Сооронбай келери менен мына ушундай жашоо кылып атыр. Бисмилла дегенде жаңы жылыбыз ушундай башталды. Жылдын аягына чейин Кудай билет кандай болот эми. Айткыла оюнун, коркпой эле айтып. Президенттин инаугурациясына мынча миллион кетти деп атат. Ошону тияктан бияктан таап албай мына элден алып сыгып атат, светти алып атат, сууду алып атат, налогду алып атат. Мынакей биздин жашоо ушундай болуп атыр. Биз жүрө беребизби ушинтип? 2-3 айлыкты ала элекпиз. Декабрь, 13 январь деп. Эми февралда деле унчукпай иштей берели десек, могу айлык жок болсо кантип иштейбиз? Күндүн суугунда мына теректерди көргүлө, асманды көргүлө, кандай болот? Кыроо басып, араң эле туруп ушул жерде. Бияка кирсек, бияка шылтайт, бияка кирсек, бияка шылтайт. Сооронбай Жээнбеков, урматтуу президент, ойлон. Министр, сен да ойлоңгур. Сен эмне ушинтип өзүңүздүн жашообузду өтө берет деп атсыздар го дейт. Ооба. Акча бербесе сен эмне деген сөздөр чыгат. Акчаны эртерээк тындырып бергиле, бүтүрүп. Болбосо эмне үчүн жүрө беребизби? Ошо кайрылганыбыз ошо мына Үнү бүт телеканалына дагы үмүтүбүз чоң. Ушу бизди чыгарып коет деп ушинтип тартып атырык биз дагы. Жеткизгиле бизди деп тияка үнүбүздү жеткизип ошо айтып чыгарып бергиле. Айлык түштү деп атат, түшкөнү менен бере албай атышат эч кимиси. Бирөө тияка шылтайт, бияка шылтайт. Башка мекемелер ишканалар алып атыр, өкмөттүн ишканалары. МЧС алып атыр, ички иштер министрлигинде иштеген милициялар алып атыр, докторлор алып атыр, мектептер алып коюптур. Ушу жол тармагындагы эле иштеген жумушчу, механизаторлор жүрүк мына 3 айдан бери. Ошол айтабыз мынакей. Жалпы коллективдин атынан айтабыз. Бизде маселе мындай да. 21-11 защищенный статья деп берет. Акчаны конторскийлерге, рабочийлерге эчтеке көрбөйт. Рабочийлер 31-11 статья деп. Биз ошондо токолдун балдары болуп калабыз, бу кандай? Конторскийлер Байбиченин баласы болуп. Аны мындай калыс карагыла, урматтуу жогоруда отурган кишилер. Да.
Айтолла оюңарды, айтолла. Аксакалдар сүйлөбү. Ой, эмнеден коркосуңар эки? Korktum bir şey yok. Vallahi görmeyiz. Turda ne olur? İşte vatandaş kışın günü aylık gibi yatar. Uzun olmamışsın diyen. Koy köyüsü o da. Birliktekiler aylık böyle vatandaş. Tabii yakın biz geçti yatar. Bir basar mı oldu? Barıp gel, canan. Barbayda koyduk artık. Valla akraba degende. Şimdi o kadar vatandaş mı olganın? Memleketten eskiden yeş. Больницага жатып чыгып атыр мынакей. Жардам жок. Булам лечение кылып атышат. Дарысына акча жетпейт, же үйүндөгү балдарына акча жетпейт. Ушундай кыйынчылык болуп атыр. Чечип бергилери керек. Урматтуу президент, министр. Негизи мунугу октябрь айынан бери 2 айлап айлыктарыбызды кечиктирип берип атат да. Именно президенттин шайлоосу өткөндөн бери. Ошто 400 тургун суусуз калуу коркунучунда. Бул тууралуу айыл жашоочулар маалымда видео менен бөлүшүшкөн. Кен байыктарга лицензия жөнүндө мыйзамдарды окуп чыктык. Техникалык суулар бул пайдалуу кендердин тизмесине кирбейт. Бул айла жок, мына тереңдиги 115 метр тереңдиктен бул суу 117 метрден чыгып атат. Азыр суу тамчылап атат, мына чирип калган. Азыр ондото элсек азыр буга да акчабыз жок азыр. Кантип ондотушубуз керек? Мына жерди карап турсаң, жер участогун сатып берген мэрия. Биздин киргенге дагы мүмкүнчүлүгүбүз калбай калды. Дагы кечээ межрайон сот адилеттүүлүк кылып, мэриянын чыгарган токтомдорун бузду. Ал эми мына жерде дагы бир участка турат. Бул жерде дагы азыр биздин менен сот процесстери жүрүп атат, бирок биздин иштегенге мүмкүнчүлүк бербей, тынбай жазып атат алар. Прокуратурага жазып атат, милицияга жазып атат. Иштегенге такыр мүмкүнчүлүк болбой атат. Мына бүгүнкү күндө акыбалы караң, мынанын акыбалын караңыздар. Үстүнө тамчагып атат. Буну ремонт иштерин жүргүзгөнгө, трансформаторлордун үстүн жапканга быйылкы жылы биз көп аракеттерди кылдык элек, бирок тилекке каршы ЖЭКтин ишмердүүлүгү, прокуратура, милиция, финполиция, сот 10га жакын ушундай текшерүү органдары жүргүзүлүп да, аудиттер жүргүзүлдү, салык кызматы текшерди. Бир айдагы өзү чогултула турган 10 миңге жетпеген акча каражаты бар. Бардыгы бир эмгек акысы, электр энергия чыгымдарын баарын жапканда да 10 миңге жетпеген ишкана. Коммерциялык эмес, пайда табууну көздөгөн, өзүн өзү гана ушу 3 томду суу менен камсыз кылып кармап тура турган. Бирок ошондой болсо дагы 10га жакын мекеме текшерип, ишкананын ишмердүүлүгү токтоп, мына жакында элдин суусу жок калышы мүмкүн. Сот чогултулган акчалар электр чыгымдар жабыш үчүн мыйзамсыз деп атат. Эгер мыйзамсыз болсо, кийинки айда биз электр энергиянын акчасын төлөй албай калабыз дагы, эл суусу жок калып калышы мүмкүн. Азыр 12-13 дейт го, бул жакшы иштеп атканыбы? Азыр норма. Кээде ушул 6 болгондо ток аз болуп калат, жок болуп калат. 117 метр тереңдиктен чыгарат. Кээ бир күндөрү иштебей калат. Ушуну быйылкы жылы кышкы карата ремонт иштери кылайлы, үстүлөрү жабайын десек, быйылкы жылы жазы менен жай менен ушул күнгө чейин текшерүү сот процесстеринен биз такыр болбошуп алат. Мына бүгүнкү күндө үстүнөн тамчагып атат. Азыркы күндө суу мунараны көрүңөр, үстүнөн тамчагып атат. Ошо ремонт иштерибиз жүргүзө албадык. Жашайм мен, бала чакам семендемин да. Анан ушул жерде ушу суу проблемасы жаман тойгузду да, мына суу жаман чыгып атат. Анан отравление болуп биз өлүп калабыз деген адамдар каршы болуп атат да бу жердечи. Ушунча жылдан бери ичип келатат экен да бу жерде жашаган адамдарчы. Эч ким отравление болгон эмес, эч ким нормально жашап келе атышат экен да. Ушу 3 жыл болду мен келгениме. Суу өчүп калат, же туалетиң иштебейт, же бети колуңду жууа албайсың. Надоел да, короче, эмне кылыш керек билбейм. Ушуну бир тиешелүү органдар бир жакшылап карап ушу көйгөйдү чечип берсе жакшы. 9 февралда Бишкек шаарында үрөө учурган жол кырсыгы катталган. Анда Элибесов көчөсүндө жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жайдан ак түстөгү кичи автобус эне баланы сүзүп кетип, апасы ошол жерден көз жумуп, наристе аман калган. Каргашалуу кырсыктан кийин эмчектеги наристе энесинен гана эмес, бир бутунан да ажырады. Ушул окуядан соң ал жардамга муктаж. Кимде ким кайдыгер карабаса, жардам берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Жардам берүү үчүн байланыш номери 0771 81 76 15. Кайталайбыз 0771 81 76 15. Жарыкчылык өмүргө күндөр келип кетпеген, жаркыраган аламга кай ким
günderi tazim etmegen. Tağdır jolu tatal joldur ölörgö ketkenin. Tabir ögün azap gelin arman moğun çektegen. Tongo yokka gettegen. Jaralganda düynögö janjal salıp ıynamay. Allı bakka gelgiçeң ay ateneni ıynamay. Erezege jetkende el müdösün sıylamay. Jamanada tütöbüs koro katlı jıynamay. Kara jandı kıynamay. Bul düynönün baylığın ay жалгыз эне балчугар. Мансап үчүн эл журтунай курманды качалчугар. Адамзаттын ушулардай убалына калчулар. Арабызда болбосунчу адамдыкты тамчулардай акыр заман салчулар. Maksat menen çırmaylı, süyü menen çulmaylı. Ömürlördün çat düşün ay altın jaştı turmaylı. Karan kalsın görü kakkana dostorudaydı. El yurt bolsa biz boluruz, el müdösün sırgaylı. Erkin oynap jırgaydı. Kaçkan kuş kanatları diktirir. Gül jaynagan bakçandı gülüp mezgil güldürür. Can dil menen barktaylı jaş gündördün ülbürü. Tağdırlarga bölüngön ömür kança kim bilet. Bakıt kança kim bilet. Kırçın jaştın kadırına kıyarganda bilirsin. Kızıl öngün kadırına kubarganda bilirsin. Бар байлыктын кадырын ай чачылганда билерсиң. Бакталайдын кадырын ай качырганда билерсиң. Басынганда билерсиң. Adal жүрөк ак ниет алсыздарга шүктүйлө. Жан дүйнөсү бош калган надандарга бул дүйнө. Кадырына жеткенге катасы жоктур дүйнө. Биз кетсек да калар жат дайым жапжаш бул дүйнө. Дайым солу бул дүйнө. Жашоо деңиз чалкыган жарашыгы сайпадай. Минут санап өмүрлөр өтүп жатат баймабай. Бизге эметчи калкыган турмуш аккан дайрадай. Орду менен сүзөнүчү оң кетириң айнамай. Бактыбызды байлабай. Бир берилген бул өмүр ай бүтпөчүдөй ойнойсуң. Болбос ишке коргулубай оюнчуктай ойнойсуң. Шуңкар болуп сызасың, жылан болуп сойкойсуң. Миң сырды бул өмүр, 100 жашасаң тойкойсуң. Миң жашасаң тойкойсуң. Миң сырды бул өмүргө, 100 жашасаң тойкойсуң. Миң жашасаң тойкойсуң. Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди туш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт.